мээримдүүлүк менен жакшылык кылайын деп, көңүлүн көтөрөйүн деп бир жетим баланын же жетим кыздын башыны сылап кое турган болсо, анда ошол сылаганын берекети менен Аллах Тааланын алдында колу өткөн ар бир тал чачтын себебинен бир канча сооптор, жакшылыктар жазылат дейт. Ар бир хасанат көптүк түрдө келип жатат, 3төн нары айтылынат. Бир ошо сылаганда канча тал чач тийсе, ошо тал чачтын ар биринин урматына бир канча сооптор адам баласына жазылат. Жана ким жетим бала же бир кызга жакшылык кылып койгон болсо, анын жүрөгүнө бир сүйүнтүп койгон болсо, негизинен жалпы эле мусулманды сүйүнтүп коюу, бул имам Шафи рахматуллахи айткандай, афдалу мин ибадати сакалайн, адамдардын жана бүткүл жиндердин кылган ибадатына караганда Аллахтын алдында абзелдирээк. Бир адамдын жүрөгүнө сүйүнтүп коюу. Көңүл бул Аллахтын алдында өтө бааланат. Бүткүл могу ааламды Аллах Таала адам баласы үчүн жараткан. Дүйнө биз үчүн жаралган, бизге кызмат кылыш үчүн. Биз дүйнөгө кул болуш үчүн жаралган эмеспиз. Дүйнөнүн баардыгы биздин жашообуздун оңолуусуна себеп болуш керек. Алдыңыздагы байлыгыңыз, сиздин мансабыңыз, сиздин бийлигиңиз, ден соолугуңуз, жөндөмүңүз аркылуу адамдардын жашоосу оңолуш керек. Жада калса бир тафсирден окуп калдык эле. Маун сүрөсү барбы? Ошол жерде да мисалы жетимдер туурасында деле айтат. Араайталлади юкадзибу биддин, фазалика аллади ядуул ятим ва ла яхудду ала таамил мискин. О Мухаммад, ушундай туурасында кабар бериңизчи. Ушундай адамды тааныйсызбы, билесизби? Юкадзибу биддин, ал эмне кылат? Динди калпка чыгарат. Дин дегендин мааниси жаза деп которулат. Жаза, жакшылыкка сооп, сый, жамандыкка саза. Ошол кыямат күндө ар бир кылган амалдын сурак жообу болот экендигин калпка чыгарган адамды билесизби дейт. Фазалика, яни фахуа, залика аллади ядуул ятим, ал ким? Ал жетимди түрткөн адам дейт. Абу Жахил ва Ибн ал-Асам, кыскасы ушулар туурасында түшкөндө, Абу Жахил бир жетимге негизи васый болуп, ошо жетимди караганга шайланган адам эле да. Анан ошол бир күнү кийими жок келип калды. Бирок жетимдин байлыгы бар эле. Жетимге жакшылык кылалы, жетимге камкор бололу деп айтылат го, ал жерде эки маани туюлат да. Биринчиси, тууганы ата энеси дүйнөдөн өтүп кетип, балдар, кыздар жетим калат. Жетим деген сөз эмне? Араб тилинен жетим деп, атасы дүйнөдөн өтүп, балакатка жете элек уул кыздарды жетим деп айтылат. Атасы дүйнөдөн өтсө, апасы болсо дагы жетим болуп эсептелет. Атасы дүйнөдөн өтүп кетти, бала кыз өзү балакатка жете элек, ошолорду жетим деп айтылат. Ятим, ятима араб тилден сөздүк маанисини которгондо мунфарид, жалгыз калган деген мааниде да. Жалгыз калды. Ошол жетим бар эле. Жетимди кепилдигин алуу дегени кээде болот, ата энеси дүйнөдөн өтүп кетет да, бала жетим калат, анын мурасы калат. Ошо мурасына көзөмөлдөөчү болуп калган адам эми балага, жетим кызга жакшы мамиле кылсын да. Мисалы анын аркасынан жер калып кетти, атасынан буга магазин калып кетти. Мурас, адам өлгөндөн кийин мурас бөлүштүрүлүш керек. Ар бир адамдын өз акысы деңгээлиндечи. Бирөө келип алып эле анын баардыгын тартып кеткен, ал туура эмес. Ар биринин өзүнүн акысы бар, ошого жараша бөлүштүрүш керек. Балким ислам шариятында Аллах Таала берген жашоо тартиптер, мыйзамдар 5%, 10% Кур'анда айтылып, калган 90-95%дар пайгамбарыбыздын кыймыл аракет сөздөрү менен баяндалган болсо, бирок мурасты бөлүштүрүү маселесинин 99%-ын пайгамбар Аллах Таала өзү айтып берген Кур'анда. Кур'анда Аллах Таала ачык айтып берген. Талаш тартыш бир канча бирдей саналуу эле орундарда эле алымдар ортосунда мурас маселесине талаш болбосо бардык мазхабтардагы бир мурас бөлүштүрүү маселесиндечи. Себеби Кур'анда Алла өзү буга чекит койгон. Жетимдин дагы мурасы өзүнүн колуна тийиш керек. Бирок балакатка жеткенге чейин ал аны колдонбойт. Байлыкты кармап турат,
ошо ким байлык кимдин колуна келген болсо, ким ошого көзөмөлдөөчү болуп шайланган болсо, ошол жетимди карап каржылап туруш керек да. Жерин иштетип түшкөн байлыгы буга келиш керек. Магазин алган болсо атасынан, анда ошол магазинин дүкөнүн иштетип, андан түшүп аткан пайдадан бунун кийим-кечеги, окуусу, таалим тарбияты бардыгы каралып туруш керек. Жана ал өзүнө кирип кетпестен Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлазина я'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Жетимдердин байлыгын адилетсиздик жол менен, зулумдук жол менен жетимдердин байлыгын жеп жаткан адамдар, макул ал адам өтүп кеткенден кийин, өлгөндөн кийин эле аркасынан жетимдер калды, ошол өтүп кеткен адамдын мурасынан келген адамдарга өтүп кеткен үйдө не болуп атат? Тамак аш берип, ошолордун жетимдин байлыгын жеп атат. Же болбосо билип туруп, мисал жетимкананы көзөмөлдөөчүлөр, жетимкананы жүргүзүүчүлөр, ошолорго жетимдерге деп келген байлыктарды өздөрү каалагандай сарпташып, өздөрү каалагандай иштетип атат. Же болбосо чоң байлыктар мамлекетке бөлүнүп атат, жетимдерге, колу муктаждарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга деп, аларды өздөрү каалагандай чөнтөктөрүнө киргизип, ашканын анча-мынча галочка үчүн дагы бердик деген сыяктуу кылып, сүрөткө, видеого түшүп алып, буларга берип атат. Кыскасы, жетимдин байлыгын, жетимге таандык болгон байлыкты адилетсиздик жол менен кимдер жеп жаткан болсо, Алла айтат, анда алар тозоктун отуну алар курсагына толтуруп атышат дейт. Тозоктун отуну жеп атат дейт, тозоктун чогу менен ойношуп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам Миражга көтөрүлгөн учурда, Миражда баратып бир адамдарды көрдү, азапталып аткан. Ошондой адам экен, өтө дене чоңойтулган, оозу өзгөчө чоң, денеге салыштырмалуу ооз өтө чоң болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, тозоктогу азапталган адамдардын бир тырмагы, бир тиши Ухуд тоосундай болот деген да. Дене канча чоң болсо, ошончо азапты катуу тартат экен да. Өтө чоң. Өзгөчө оозу да өтө чоң да. Анан анын оозуна чоктой болуп күйүп аткан, тоодой болгон күйүп жаткан чоктордун үзүндүлөрүн алып келип ошонун оозуна тыгып атат да. Оозунан тыгат, артынан чыгып кетет. Оозунан отторду тыгат, аркасынан чыгып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрүп, жанагы көрүнүштөн таң калып, Жебраилден сурады: "О Жебраил, бул эмне деген нерсе? Бул кандай деген көрүнүш? Ким бул адам?" Десе айтты: "Бул дүйнөдө жүргөндө жетимдин байлыгын зулумдук менен, адилетсиздик жол менен жеп жүргөн адам" деди да. Ошолорго бериле турган кыяматтагы сазасы деди. Жетимге зулумдук кылуу. Аллади Абу Жахилге дагы эмне болгон? Абу Жахил дагы ошо бир жетимди караш керек болчу. Ата-энеси өтүп кеткен. Бир ошондой тармакта караш керек болот. Бир кепилдигиңизге алып туруп караш керек болот. Кошунаңыз жетим болуп калган, жетимдер үйү бар экенин билесиз. Сизге келип аткан байлык, башка нерселер, ошолордун дагы акысы бар. Ал ачка отурат, сиздин курсагыңыз ток. Ал ыйлап атат, сиз бул жакта турасыз. Жадагасы уламалар ушуга чейин айткан, кимде ким эгерде бир жетимди ыйлата турган болсо, анда Аллах Тааланын аршы титирейт деген да. Жана ошол жетимдин көңүлүнү көтөрүп разы кылган адамды Алла дүйнө жана ахиретте разы кылууга өз жоопкерчилигин алат. Эң жакшы үй кайсыл дүйнө шаарында десе, эң жакшы үй кайсыл үйдө жетим болуп, жетимдин акысы тебеленбей, ага сый-урмат көрсөтүлүп аткан болсо, адилеттүүлүк болуп жаткан болсо жок дегенде. Кайсыл эң жаман үй, кайсыл үйдө жетим бар, бирок ага адилетсиздик мамиле кылынып жаткан болсо. Күндө алдыңызда көзү чуркап, эмне дейт экен, ким дагы неде урушат экен деп, ар кимдин көзүнө карап, ишини кылып, кызматыны кылып, бирок аркасына карап алып, ыйлап, төшөккө жатып алып, ыйлап, кайсыл үйдө эгерде жетим зулумдук чегип аткан болсо, адилетсиздик менен жашап аткан болсо, Аллахтын алдындагы жер бетиндеги эң Аллага жакпаган үй тургундары, үй жашоочулары ошол адамдар да. Жетимге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өтө көңүл бурган. Аллах Таала өзү өтө көңүл бурган. Пайгамбарыбызга буйруган: "Фаммал ятима фала танхар." Ал эми жетимге келе турган болсок, анда аларды зекибегин деген. Аларды түртпөгөн деген. Жетимдерди түртүп койгон Абу Жахил туурасында Алла айтып койгон, ошо келип жылаңач болуп келип калып, өзүнүн байлыгынан, мураска калган байлыгынан сурап, "Мага байлык бер" дегенде, катуулук менен аны түртүп, ага акча бербей койгондо, Аллах Таала Раайталлади деп Маун сүрөсүнө түшүрүп, "Мына жетимди түрткөн адамды сен көрүп атасыңбы? Кыяматка ишенбеген адамды көрүп атасыңбы? Бул адамга азап болсун" деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү жооп түшүргөн. Ошондон урматтуу туугандарым, жетимдин маселеси өтө чоң ислам шариятында. Жашоодо өтө орчундуу нерсе. Пайгамбарыбыз сүйүндүрүп, толтура хадистерде, пайгамбар өзү жетим болуп чоңойгон эле да.
жаш кезинен туулу элек атасынан ажыраган, 5 жашардын тегерегинде апасынан ажыраган, пайгамбарыбыз жетимдик менен чоңойгон. Жетим болуп чоңойгондун бир данышмандуулугу ушул, пайгамбарыбыздагы бул кемчилик катары каралбайт, тарбиятына Алла өз жоопкерчилигин алды деген сөз. Алла өзү тарбиялап, өзү чоңойткон, өзү өстүргөн, өзү үлгү кылган зат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Демек бул жерден жетим болуп калсаң дагы жүрөктө кайгы пайда болбош керек. Балким пайгамбарыбыздай болгон мага сыпат бир шериктештик, пайгамбарыбызга окшоштугум бар экен деп жүрөктөн сүйүнүш керекпиз да. Пайгамбарыбыз айтты: "Ана ва кафилил ятим фил жаннати кахатайни" dedi. Мен жана жетимди кепилдигине алып, камкорлугуна алып, аны үй бүлөсүнө алып алып, жетимканадан бир баланы алып келип алып, багып, чоңойтуп, өстүрүп, аны үйлөндүргөн адам. Же болбосо жетимканаларды түзүп, ошо жерлерди ачып, ошону жүргүзүп жаткан адам. Же жетимканаларга барып, жардам берип, ошолорго көмөктөшүп жаткан адам. Жетимди өзүнүн кепилдигине алып, камкорлугуна алып аткан адам кахатайни бейиште ушундай болобуз деп, сөмөй менен ортоңку манжасы менен пайгамбар саллаллаху алейхи бир аз кыймылдатып көрсөттү. Ушундай болобуз деди да. Бунун мааниси бирөө узун, бирөө кыска болгондой, пайгамбарыбыздын даражасы эми бир аз бийигирээк, бирок бейиште иншалла кошуна даражасында болобуз деди да. Уламалар бул хадиске түшүндүрмө жазып айткан, кимдин эле жүрөктө иманы болсо, ушул хадисти уккан болсо, анда сөзсүз аракет кылат, эгер мүмкүнчүлүгү болсо, дароо жетимди өзүнүн кепилдигин алып келип, үйгө алып келип баккан аракетин кылат дейт. Себеби эң чоң сыймык да, эң чоң бакыт, дөөлөт пайгамбарыбыз менен бирге болуп калыш. Бейиште пайгамбарыбыз менен чогусуз. Толтура хадис. Бир эле ушул сөз эмес, башка сөздөр менен кошулуп, алымчасы менен пайгамбарыбыз көп айткан, жетимдин кепилдиги болгондор бейиште ушундай болобуз депчи. Вала яхудду ала туамил мискин. Жана мискиндерди, кембагал, колунда жок адамдарга тамак жедиргенге дагы бирөөнү кызыктырбайт. Ушунчалык сараң, өзү жедирбей койбогону аз келгенси, башкаларга ham бир айтып кое албайт да, оозунан сөз чыкпайт. Тигиге жардам берип коелучу деген оозунан чыкпайт да. Тигини муктаждыгына бир аз жардам берип коелу, тигиге бир аз кайрымдуулук иш жасап коелу дегенди оозунан айта албайт, таргип дагы бере албайт, кызыктыра албайт дагы дейт да. Фавайлул лил мусаллин. Мындай адамдарга жана келерки адамдарга каргыш болсун, азап болсун. Кимдер? Алар ал мусаллин, намаз окушат. Намаз окугандарга азап болсун. Фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун. Бирок намаздарында кандай? Намаздарынан көңүлү бош. Тафсирге жараша намаздарыны таштап коет. Эл арасында жүргөндө, жамаат менен болгондо намаз окуйт да, жалгыздап калганда, жумушу көбөйүп кеткенде, башкача болуп калганда, уйкусу келип калганда, чарчап калганда, кыскасы намаз окуй кое берет. Мындай эки жүздүү болуп намаз окуган адамдарга каргыш болсун. Алладина хум юраун, намазды окуса эл көрсүн эле окуйт. Намаз аябай жакшы кырааттуу болот качан элдин алдында кыраат кылып окуп аткан болсо. Намазы узун болот, жакшы рүкү сежделүү болот качан элдер аны көрүп атканы билип турган болсо, мындай намаз окуучуларга каргыш болсун деди Аллах Таала. Ва ямнаунал маун, жана бир аз байлыктарындагы тафсирде келет кал ибрати вал қидри деп, вал фаси, ийне сыяктуу, балта сыяктуу, казан сыяктуу, кас'a, бир табак сыяктуу нерселерин дагы тыйып кайрымдуулук кыла албаган, ошо менен бир кошунасы менен бөлүшө албаган адамдарга каргыш болсун дейт Аллах Таала Кур'ан. Яны сараңдык адамды ушуга чейин алып келип коет экен да. Ушунун негизинде айтайын дегеним, уламалар айткан, колундагы мүмкүнчүлүк болгон адамга мустахаб болот, сооптуу иш болот. Үйүндө көбүрөөк оокатыны камданып кое берсин дейт. Кошуналары муктаж болуп турганда берип турсун. Балтаны берип турсун. Дагы бирдеке келек болуп калган болсо, кошуналары менен берип, аларга жардамдашып турсун. Куранда Аллах Таала айтып атат, себеби мындай бөлүшпөй койгон адамдар мага жакпайт деп атат Аллах Таала. Буларга каргыш болсун дейт да. Ошондон урматтуу тууганым, ислам дини сиз менен бизге толук кайрымдуулукту, ар бир адамды өз деңгээлине коюп мамиле кылууну, дүйнө жана ахиретибиздин ийгиликке жетүүнүн бирден бир жолуну мына ислам дини сиз менен бизге көрсөткөн да. Ошондон иншалла бардыгыбыз ниет кылалы, жашообузда колдон келишинче бейиштин эшиктерини ачкандын аракетин кылалы да. Орозо менен Аллага жетебиз, намаз менен Аллага жетебиз, садака менен Аллага жетебиз. Ошо сыяктуу эле урматтуу туугандарым, жетимдерге мээримибизди төгүп, жетимдерге райымыбызды төгө турган болсок,
inşallah beyişte jön ele beyişke жетүү эмес, пайгамбарыбыз менен кошуна болууга Аллах Таала өз кепилдигин алат да. Ошо Аллахым баарыбызга иншалла амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Негизинен эч бир адам жетим болуп калбасын. Эми жашоонун тагдыры экен. Айта берсе арман көп. Ар ким ар кандай негизде, напсенин негизинде, дүйнөнүн негизинде канча үй бүлөлөр бузулуп атат, канча адамдар жетим болуп калып атат. Bunun bardыгы эми динсиздик да. Дүйнө жүзүндө урматтуу туугандар канча кыйынчылык болуп атса, бир эле анын себеби бар. Ал кыйынчылыктын себеби динсиздик, дин менен жашабагандыктан ушуна келип чыгып атат. Дин бул намаз, орозо, зекет же бир сырткы бир көрүнүш, сакал же бир жолук эле эмес. Дин 24 саат бою жараткан менен, жаралгандар менен болгон мамиленин атын айтат. Аял менен кандай мамиле кылыш керекпиз? Бала чака менен кандай мамиле? Кайната кайнене менен кандай мамиле? Келин менен кандай мамиле? Ушулардын баары эгерде сакталганда, жашообуз иншалла бейишке эле айланмак да. Жашоо бейиш болмок. Бирок дин менен качан жашайбыз? Качан динге мээнет кылсак, эмгек кылсак? Жок дегенде жумага келгенде бир аз напсыбызды тыйып, телефонду кайра чукуй бербей, наркотик менен алектене бербей, телефонду бир аз өчүрүп коюп мечитке киргенден кийин, жөлөнүп ал жерде талталаңдап отурбастан, бутту бул жака сунуп албастан, аттахиятта бир аз Аллага келдим, муктажмын, я Алла мени тарбият кыл, мен тарбиям бузулуп кеткен адаммын деп Алланын алдында бир аз өзүбүздүн күнөөбүздү моюнга алып, жакшы сөздөрдү угуп, ушуларды жок дегенде башка жерлерге барганда жайылталы иншалла. Үйгө барганда ушул айтылган сөздөрдү айталы, дасторконго отурганда күндө эле дүйнөнү сүйлөй бербей, дин туурасында сүйлөшүп үйрөнөлү. Күнүмдүк тартипке бир аз үйдө дагы китеп окууну киргизип коелу. Талим тарбияттын бир чөйрөсү болсун, бир күндө жок дегенде 15-20 жарым саат bir vakt dengелинде тегерегинде бир аз үйгө насаат айта турган, үйдө талим тарбият бере турган бир чөйрөлөрдү түзгөндөн аракетин кылалы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ошондой эле урматтуу туугандарым, бир аз кыскача бир жарыябыз бар эле. Мынакей жайкы дем алыш күндөр, каникулдар келе атат окуучуларга, мектеп окуучуларга, студенттерге, башкаларга. Ошонун негизинде иншалла убактыбызды текке кетирбей, убакыт өтө маанилүү нерсе. Өзү убакыт бизбиз, убакыт өткөн сайын биз деле кемип атабыз дегенде дүйнөдөн кош айтып өлүмгө жакындап баратабыз. Өзүбүздүн балдарыбыздын, кыздарыбыздын алдындагы чоң бир милдетибиз ушул, аларды дин менен тарбиялоо. Алардын түбөлүктүү жашоосуну жакшылаакай тартибини түзүп берүү. 70 жылдык жашоо үчүн канча аракет кылып атабыз. Ал жакта түбөлүк жашоо адам баласыны күтүп атат. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы жакшы жашаш үчүн адам дин менен тарбияланыш керек. Ошого иншалла аракет кылалы туугандарым. Мектеп учурда, башка учурда бошой албай калды, убактысы болбоду. Бирок ушул дем алыш учурларда мечиттерге, летний лагерлерге, жайкы лагерлерге балдарыбызды атайын ажыратып бөлүп, ошолордун дагы иншалла талим тарбиятын каралы. Эң чоң жакшылык садака бул өзүңүздүн үй бүлөгүңүзгө кылган садакаңыз. Эң чоң жакшы мындай бизнеске акча салуу, балдарыңызга салсаңыз, эртең өтө чоң болуп, бул пайдасы менен кайра кайтып келет сизге, эселеп кайра кайтып келет. Ошого аракет кылып, ошонун негизинде убакыт текке кетпесин деп, ысык көлгө эс алганы баары барат экен. Ошол жерге летний лагерь ачтык. 0501 44 44 56 деген номерге жазылсаңыздар, 0501 44 44 56 кыздарга лагерь ачылган. Орус тилде жана кыргыз тилде. Устазалар бир 8 жылдык, 10 жылдык тажрыйбасы бар. Устазалар, аялдар өздөрү сабак берет, жакшы көзөмөл менен, талим тарбияты менен, бардык шарттары менен Кудайым буйрса 10 күндүк лагерлер болот. Ошондой эле ким кайсы мечитке жакын болгон болсо, ошо мечиттеги карекелер менен да сүйлөштүрүп, акырын балдарыбызды ошол жака каттаттырып окуттургандын аракетин кылалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Биздин мечитке тийиштүүлөр болсо, карекелерге кайрылсаңыздар, бул жака жазылсаңыздар, келип кетип отуруп, бул жакта деле сабактарын окуп алышсын. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.